Туугандар, поворотник массада кандай устроены, кандай иштейт? Бул жерде маани беребиз. Макетте мынакей оң жактын алдыңкы жана арканкы лампочкалары, сол жактын арканкы жана алдыңкы лампочкалары. Бул жашылдын сигнализациясына маани бербейбиз. Бул жерде 4 лампочканын тең массасы корпуска берилген. Плюсовойлору 2 лампочканын плюсовой биригип туруп кнопкага берилген. Бул жерде дагы 2 лампочканын плюсовойлору биригип туруп кнопкага берилген. Демек, туугандар, бул жерде реле устроенный, реле электронный буюм, тоже минус жана плюс менен питать этет. Минусу прямой корпустан келип жабышат, плюсовой через предохранитель келип жабышат. Реледе аварийканын релесинде 3 контакт бар. Плюс жана минус ортосунда управление. Бул управление сопротивление менен иштейт. Сопротивление деген сөз мына лампочканын масса аркылуу берилген тогу, каршылыгы. Демек, эгерде азыр биз бул кнопка эки положение ылдыйга жана өйдөгө болот. Бул кнопканы эгер ылдыйга кылсак, бул зым менен биригет. Бириккен мезгилде бул лампочка эки лампочканын бир жагы массада, бир жагы бул зымда турат. Бунун дагы бир жагы массада, экинчи жагы бул зымда турат. Демек, бул эки лампочка 21 ватт, 42 ватт. 42 ваттын спирали буга каршылык берет. Каршылык бергенде ошол каршылык именно бул релени иштегенге мажбур кылат. Реле бир жанып туруп өчөт. Өчкөн мезгилде кайра каршылык барганда кайра жанып өчөт. Ошол процесс бул кнопканы өзүнүн абалына келтиргенге чейин кайталанат. Ошондо бир нерсе кайталана берет. Мына ылдыйга кылсак, жанып өчүп, бул на самом деле бир эле реле бир каршылыкка бир жанып өчөт. Жанып туруп өчсө кайра каршылык турат, кайра жанып өчөт. Качан кнопканы өзүнүн ордуна келтиргенге чейин. То есть мына экөөнүн ортосун үзгөнгө чейин. Эгерде буну өйдөгө кыла турган болсоңуз, анда бул каршылык мунга өчүрүп жандыра берет. Бул ортодогу бизде гитаранын ролун аткарат. Аварийка реле, питаниялар, лампочкалар ушундай левый сторона общий бир жакка подключболгон, правый жак правыйна. Эми аварийка кнопка кандай иштейт десе, биз аварийка кнопка кое албадык. Аварийка кнопка бул эки зымды бир убакытта кошот. Ошондо 4 лампочка бирдей иштейт. Мынакей поворотту оңго жактык оң жак иштеди, солго жактык сол жак иштеди. Эми туугандар, ушул эле момент мына пульттун сигнализациясынан именно бир эле зым келет дагы экиге ажырап, через диод мына ушунун плюсовой контакттарына кошулат. Качан сигнализация иштеткенде bundan плюс келет, плюс келип экиге тарап диод коюлат. Эми диод эмнеге коюлат десе, сиз качан сол жак поворот жакканда бул жердеги ток эгер диод коюлбаса, ток мындайынан келет дагы бул эки оң жак поворотникти иштетип коюшу мүмкүн. Ошол себептен диод коюлат. Диоддон сигнализациядан келген ток бул жака өтөт, бунун өзүнүн поворотниктен тогу сигнализация жака өтпөйт. Мына ошол себептен диод коюлат. Оңго солго кылганда бири-бирине ток өткөрүп бербеши үчүн. А так сигнализация өзү иштеткенде болсо, сигнализацияны иштетсең, мындан ток келет, эки жакка чачылат дагы 4 лампочканы дагы жандыра берет. Бул эки поворотникти одновременно жандырганда аварийкадай болуп көрүнөт.